Туркия батыш өлкөлөрүнө Сириядагы согушкерлерин алып кетүүгө чакырды. Туркия парламентинин спикери Мустафа Шентоп батыш мамлекеттерин Сириядагы Ислам мамлекети террордук уюмунун катарында жүргөн согушкер жарандарын алып кетип, аларды өз өлкөсүндө жазалоого чакырды. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Мындай билдирүүсүн Шентоп террорчулукка каршы түрү боюнча Стамбулда өткөн 3-чү конференцияда айткан. Иш-чарага Иран, Пакистан, Афганистан, Кытай жана Россия өлкөлөрүнүн парламент спикерлери катышкан. Ислам мамлекети террордук уюмуна жана Күрдүстан жумушчу партиясына кошулган чет элдик согушкерлер баарыбызга чоң коркунуч алып келет. Террорчулар кайсы өлкөдөн келсе, ошол өлкө, айрыкча Европа мамлекеттери аларды аймагына алып кетип, өздөрү жазалашы керек деген Туркия парламентинин спикери. Ал Сириядагы качкындарды мекенине өз каалоосу менен жана коопсуздугун камсыздап кайтаруу боюнча эл аралык аракетти колдой турганын кошумчалады. 9 октябрда Эрдоган Сириянын түндүгүндө Күрдүстан жумушчу партиясына жана Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы операция башталганын жар салган. Түрк авиациясы ошол эле күнү Рас-эль-Айын жана башка эки өлкөнүн чек арасындагы Сириянын шаарларына сокку жасаган. Сириянын жалпыга малымдоо каражаттары соккудан жергиликтүү жашоочулар каза болуп, жаракат алганын кабарлаган. Маршрутка айдоочусун бет талаштыра койду делген жигиттин ким экени такталды. Бишкек шаардык милициясы Лелин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен бирге маршрутка айдоочусуна кол көтөрдү деген шек менен 24 жаштагы кишини кармап бөлүмгө алып келишти. Бул тууралуу шаардык ички иштер бөлүмүнөн билдирди. Эскерте кетсек, социалдык тармактарга маршрутканын эшигин ачып, орто курактагы айдоочуну айбыйга келбей бет талаштыра чаап, жулкулдатып жаткан жигиттин видеосу тараган. Аны жолдон өтүп бараткан киши тартып алган. Видеодон "Ай, сен эмне кылып жатасың" деп кыйкырып жаткан аялдын үнүн угууга болот. Ошондой эле эркек кишинин дагы "Өзүңдөн улуу киши экен, эй жигит" деп жатканы тартылып калган. Тараган видеону шаардык милиция текшерип, айдоочуга кол көтөргөн адамды издеп жатканын билдирген. Милицияга 10 октябрь күнү саат 18:35 Toyota үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу маршруттук такси айдап бара жаткан адамга кол көтөрүп, из жашырып кеткени кабарланган. Ошол эле күнү СТ аттуу жарандан Mercedes-Benz Sprinter унаасын айдап баратып, экинчи тилкеге өткөнүн, ошол маалда Toyota машинасынын айдоочусу андан ашып өтүп токтоп түшүп кол көтөргөнүн айтып арыз жазган деп айтылат маалыматта. Аталган факты кылмыш жаза кодексинин 65-беренесинин негизинде кылмыш жана жоруктар реестрине каттоого алынып, сотко чейинки иштер башталган. Иликтөөнүн материалдары боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалган. Издөө иш-чараларынын натыйжасында аталган кылмышка шектүү катары 24 жаштагы КН аттуу жаран кармалып, Лелин райондук ички иштер бөлүмүнө алып келинген. Андан соң суракка келүүгө милдеттендирилип кое берилгени айтылды. Мелис Турганбаев дүйнө чемпиону болду. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын төрагасы Мелис Турганбаев ушул күндөрү Грузиянын Тбилиси шаарында өтүп жаткан эркин күрөш боюнча ардагерлер арасындагы дүйнө чемпионатында жеңүүчү болду. Мелдештин расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Турганбаев бүгүн 11 октябрда 56 жаштан 60 жашка чейинки курактагы балбандар арасында 78 кг салмакта күч сынашып 4 беттеш өткөрдү. Алгач ирандык Касем Мухаммадты, андан соң украиналык Сослан Адыхаевди жеңди. Жарым финалда казакстандык Турпарали Сулеймановду килемге басып чыгып, алтын байге үчүн таймашта АКШ өкүлү Джордж Брэдли Шварцты жеңип дүйнө чемпиону аталды. Уулумду өлтүрүп өрттөп салышкан деген эне соттун чечимине нааразы. Кечээ 11 октябрда 3,5 жыл мурун уулумду өлтүрүп өрттөп салган шектүүлөргө сот адилетсиз чечим чыгарды деген Гүлмира Жаркынбаева аттуу Токмок шаарынын тургуну акыйкатты издеп коомчулукка кайрылды. Уулу 1987-жылы туулган Жакшылык Дүйшөналиевди 2016-жылы өлтүрүп, өзүнүн автоунаасында өрттөп, кегети капчыгайына түртүп салышкан. Бирок кечээ 12 октябрда Токмок шаардык соту кылмышка шектүүлөрдү сот залынан күнөөсү толук далилденген жок деп бошотуп жиберди. Шектүүлөрдүн туугандары бизге үй алгыла, акча алгыла деп сунушташкан. Сот өкүмдү толук окуп бүтпөй бүгүн сот залынан качып кетти. Азыр сот жабырлануучудан кача турган заман экен. Кандай учурда качат, акыйкатсыз чечим чыгарганда качат, деди ал. Ал уулунун өлүмүнө шектүүлөрдүн иши кайра каралып чыгуусун, өз көзөмөлдөрүн алуусун суранып, президентке, бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жолдоду.
Урматтуу президент, премьер-министр, депутаттар, сиздердин менин уулумдун өлүмүнө шектүүлөрдүн ишин сот кайра карап чыгуусун өз көзөмөлүңүздөргө алып карап берүүңүздөрдү суранам, деди ал. Ширин Айтматованын Райым Матраимовго көзү түштүбү же көңүлүбү? Кыргыздын атактуу инсаны Чыңгыз Айтматовдун кызы Ширин Айтматова 2010-жылы Атамекен фракциясынан депутат болуп келип, кыргыз калкына таанылган. Жогорку кеңешке депутат болуп келгени кандайдыр бир маанилүү маселе көтөрүп чыгып, жыргатып жибербеген. Акыркы күндөрү кимдин буйругу менен экени белгисиз. Райым Матраимовго жөнү жок асылып, ыксыз каралоо жолуна түштү. Алсак анын буга чейинки Матраимовду каралоосуна эл ишенгенсип жатса, жакында эле Ширин Айтматованын социалдык тармактагы баракчасы аркылуу аялдык аруу затына түкүргөн жорукка барган. Ал трафарет менен Райым Матраимовдун сүрөтүн тарттырып, жаман сөздөрдү жазып, күлгөн смайликти жабыштырып койгон. Бул кылыгы менен Ширин Айым кандай кадамга барды, кандайча деген суроо жаралат. Ширин Айтматова аттуу баштуу айымдын кызы болсо, каадасат бул жакта турсун, атамдын кадыр-баркына шек келтирип коймоймун деп ойлоду бекен. Же Матраимовго болгон сүйүүсү ушунчалык күчпү? Албетте, Ширин Айтматованын акыркы Матраимовго жасаган кадамы социалдык тармакта катуу талкуу жаратты. Кантсе дагы Ширин Айтматова бул жоругу менен элди жийиркентип алды. Баса ал буга чейин Канат Исаевга да сүйкөнүп келген эле. Парламентте 2020-жылы ким барат? Пахтакорлорбу же мушкатерлорбу? Ооба, айланага бир көз чаптырганча 5 жыл зуулдап өтүп, пахтакорлордун топтолчу партиялык олигархтардын уюму болгон парламент деген аты бар, заты жок. Пахтаны теришти билбесе да, койгонду жакшы өздөштүргөндөрдүн шайлоосу жакындап калды. Айылда биздин сезон жакындап калды. Жакында шайлоо болот. Келечегиңди урдум балам, элди сатабы, жерди сатабы, мага айырмасы жок, бирок сезондо иштеп калайын деп Абдикарим менен Жусу жүрөт. Аларга эмне, акыркы 28 жылдан бери келе жаткан жасакерлик иши да. Мекендин бүгүн эртеңкисин ойлогон, кара күчкө толгон акыл эси бардын баары талаада, миграцияда жүрөт. Алыста туруп айкырасыңбы, сонанасыңбы, же кайсы бир социалдык тармактан талкуулайсыңбы, айырмасы жок. Ооба, сеники туура деп туруп, өзүнө керектүү ыңгайлуу мыйзамды жазып отура берет. Партиялык квота менен парламентке ким барат? Акылы мыйзам жазганы болбосо да, айылдарды сатып алганга акчасы бар, анча-мынчасы жакпаса да айга теңеп сүйлөп туруп, жумшак коерго пахтасы бар адамдар барат. Биз менен ким эсептешет? Эч ким эсептешпейт. Мигранттарды мыйзамдуу жол менен өз укугубуздан ажыратып койгон. Оозуң ачсаң эле айтат: "Эй мигрант, сен биометрикалык данныйыңды тапшырбапсың, консулдук учетко турбапсың" жана башка деп. Мамлекеттин бүгүнкүсү менен эртеңкисине кайдыгер эмес миллиондогон ашык чыныгы мекен тагдырын ойлогон жарандар мыйзамсыз жол менен укугунан ажыратылган. Бул көрүнүшкө ким күнөөлүү? 5-чакырылыштын депутаттарыбы, же кече күнү ханга салам бербеген Атамбаевдин командасыбы, же бүгүнкү Абылгазиевдин өкмөтү менен ооба майлы деген пахтакор парламентпи? Кыскасы, күнөөлүүнү караңгыда эмес, күн чыгып турганда таппашыбыз анык. Парламентте буйруса акчасы барлар менен пахтасы барлар барат. Билими барлар менен илми барлар көөдөнү сокур элге кайгырып, как всегда кала берет каңкайып. Келечегибиз көз көрүнөө жок, коррупционерлерди сүйгөн эл болдук. Жаштарыбыз миңдеп, 100 миңдеп Орусия сыяктуу өлкөлөргө чыгып кетип отурукташууда. Мамлекет көз көрүнөө жоголуп баратат деген Кыргызстандын тургуну Чыңгыз Ысманов өз ою менен бөлүшкөн. Көмүлгөн киши 7 сааттан кийин үйүнө келген. Индонезиядагы Гесикан айылынын жашоочусу өзүнүн тажыясынан кийин үйүнө кайтып келгендигин РИА Новости жазды. Окуянын баары жол кырсыктан башталган. Жабыркаган кишинин денеси абдан жанчылып калгандыктан аны тааный албай коюшкан. Жанында документи да болгон эмес. Полиция маркумдун 40 жаштагы курулушчу Сунарто экенин айткан. Сөйктүү туугандарына өткөрүп беришип, алар таанып-тааныбай, бирок ыйлап сыктап жерге жашырган. Анткени менен арадан 7 саат өтүп-өтпөй Сунарто үйүнө кирип келген. Окуянын чоо жайын сурай келгенде ал таанышы Варим аттуу адамдан карыз акча алып, мотоциклин күрөө катары ага таштап кеткен. Тирүү келген Сунарто кырсыктаган адам Варим болушу мүмкүн деген божомолун айткан. Маркумдун туугандарына болгон окуя кабарланып, алар сөйктүү көмүлгөн жерден казып албай эле орнотулган жазууну алмаштырып коюуну чечишкен.